Жалал шаардык мэриясынын алдына 100 чукул соодагерлер чогулду. Алар борбордук базарды жылдыруунун зарылдыгы жок экенин айтып, мэрия жаңы базар ачуунун ордуна борбордук базарды оңдоп түзөсүн деген пикирди айтчууда. Ошол жерде эле оңдогону жардам беришсин, ошол жерде. Зачем жылдырыштын кереги бар? Биз ушунча жылдан бери кылып келатабыз биздин эмебиз. Жерден бери, үстүнөн бери жаап келатабыз. Анткени менен борбордук базардын дээрлик 90% жеке менчиктен тургандыктан мэрия базардын өрт коопсуздугуна кам көрүп же үстүн жаап бергени каражат жумшай албайт. Аталган базар соңку бир нече жылда эле 3 рет күйүп, соодагерлер 100 миллион сомдон ашык чыгым тарткан. Мындан улам коопсуз базар учурдун талабы дейт шаар мэри Эрнисбек Ормоков. Базарыбыздын үстүнөн караганда жөргөмүштүн желесинде болуп электр мамычалары көрүнүп турат да. Кайсы бир убакта бул өрт коопсуздугу чыкканга толук ыктымал. Ошону алдын ала иш-чара көрүү максатында биз ошол жакка борбордук базарды жылдырайлы деп атабыз. Анын эң негизгиси эле бюджетке дагы бизден көптөгөн акча каражаттары келип түшөт. Борбордук базардын ордуна эми бу жерде көпчүлүк жеке менчик адамдардын жерлери бар да. Алар менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз чоң бир заманбап жакшынакай торговый центрлерди, жолсу домдорду салганга биз ушундай бир пландап атабыз да. Сатуучулардын бир бөлүгү жеке менчик жайларын таштап муниципалдык базарга кеткиси келбей турса, ижарада отургандары жаңы базарда соода сатык жакшы болбой кыйналабыз деп турат. Алардын бири Бурайым Каримова буларды айтат. Биздин талабыбыз биз бир тартипке жылы она Yüktüsü деген жерге жылганбыз кызым. Кудо жерде чогулуп отурганыбызда вообще болбогон. Тарап биз мына арендаторлордун алдында отурабыз. Ошол жерде тирикчилигибиз болуп атат кызым. Пенсиябыз жетпейт. Мен мисалы үчүн группадамын. Менин келиним бу жерде, балдарым Россияда болсо алар эме талапка жооп бере албайт. Бирок биз ошо талабыбыз ошол жерден жылдырам деди. Жылдырам деген себеби кызым биз жыла албайбыз да. Аякка ким барат? 3 жыл биздин кредитибиз бар. Мен даян бар, балам даян бар. Наразылыктарга карабай Жалал шаардык мэриясы борбордук базарды жылдыруу үчүн шаардын четирек аймагында 3,5 гектар аянтты ээлеген имаратты даярдоо ишин улантууда. Ал жерди оңдоп түзөө үчүн жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом каралды. Кала башчысы муниципалдык базар коопсуз гана болбостон шаар казынасына жыл сайын 180 миллион сомдой каражат алып келерин белгилейт. Суу түтүкчөлөр орнотулат, пожаробезопасный, электр мамычалары орнотулат. Эң эле жакшы жагы порядок болот. Ичинде эт саткандарга өзүнчө бир катар, нан саткандарга өзүнчө бир катар, күрөч, картошка, пияз саткандарга да өзүнчө бир катар-катарынан биз жайгаштырабыз. Азыр эми мына борбордук базарга кирсеңиздер, этин бир жерден аласыздар, картошканы ар тарапта саткандарын көрөсүздөр. Анан Кудай сактасын, пожар боло турган болсо, биздин машиналарыбыз да кирип өчүрө албай турган шартта турат да. Жаңы базар бир нече айдан кийин ишке кирет. Ал иште баштаса, шаардагы маршруттук каттамдардын багыты да өзгөрөт. Учурда шаарда ар кандай багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөөсү гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Белгилесек, шаар казынасына жыл сайын базарлардан салык иретинде 17 миллион сом гана каражат түшөт. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.